Авиа каттамын бул ачыш биздин колубуздабы же түрктөрдүн авиалиния компанияларынын колундабы? Түрк авиакомпаниянын колунда. Алардын колунда. Ооба, алар баягы негизи бизге мындай деп түшүндүрүп атпады башында, что экономически невыгодно, неприбыльно там бизнес болбой атат, ошон үчүн жаптык деп. Ошондой эмеси менен жабылды да. Азыр биз ачкыла деп атабыз. Мына мен айткандай 15 майда комиссия аудит келди, баарын карашты, жактырды. И аэропорттун баасын, аэропорттун баягы бүт шартын баарын карады. Официально бизге айтты, баары жакшы жарайт деп. И кетти центральный офиске. Ошону эле күтүп атабыз. Экинчи бул авиа каттам биздин да каттам бар да Түркия мамлекетине. Авиатрафикпи? Авиатрафик. Аларга дагы учканга возможность болсо бизде болобу? Каттам дополнительно бергенге. Авиатрафик менен сүйлөштүк. Экономически невыгодно деди. Алар да айтып атат экономически невыгодно. Анда азыр демек Түркия авиа каттамдары бизге каттаганы бул биз үчүн выгода болот атабы, Кыргызстан мамлекети үчүн? Алардын. Жооп бериңиздер микрофон. Бул авиакаттамды, значит, авиакомпания, Turkish авиакомпания айтып атат, невыгодно деп экономически. Бизге ущерб, убыток болуп атат. Биз аларды суранып атабыз. Жок, убыток болсо деле учуп бергиле, мындай налет болуп, анан уже как бы бизнес процесстер деле жакшы жолуна турат деп айтып атабыз аларга. И баягы өкмөттү, Минтрансты, элчиликтерди баарын эле жумшап атабыз ошого. Буйруса деп отурабыз. Буйруса, балким мына түрк тарабы элчи деле айтты, жакшы эле. Зам министр транспорта деле айтты, колдоп атабыз деп. Мен ойлойм, негизи чечилүү маселе болуш керек. Буйруса деп.